Чехиянын баш калаасында 10 миңдеген адамдар Украинаны колдоп чыгышты. Видеонун ылдыйындагы колду басып, подписаться деген кнопканы басып, жандагы коңгуроочуну да баса кетиңиздер. Кошмо Штаттардын мамлекеттик катчысы Энтони Блинкен 4-мартта Брюсселде жасаган билдирүүсүндө батыш мамлекеттери Орусияга санкцияларды катаалдатып, Украинаны курал жабдык менен камсыздоону улантаарын белгиледи. Буга чейин НАТО Украинанын өлкөнүн аймагына учуусуз зона киргизүү талабын четке каккан. АКШ жана аскердик альянс эгер учуусуз зона киргизилсе, НАТО менен Орусиянын ортосунда тиреш башталып, ири масштабтуу согушка айланып кетиши мүмкүн экенин билдиришти. Блинкен ошондой эле батыштагы өнөктөштөр украиналыктары коргонуу каражаттарын жеткирүү үчүн колунан келгенин баарын жасап жатканын кошумчалады. Анын айтымында буга чейин Орусияга киргизилген натыйжасын берип, рублдун наркы болуп көрбөгөндөй төмөндөп кетти. Украинанын президенти Владимир Зеленский НАТОнун чечимин кескин сындап, муну менен алар Орусияга бомбалоону улантууга жол ачып жатышканын билдирди. Ал НАТОнун 4-мартта өткөн жыйынын өтө алсыз жана түшүнүксүз деп атады. Украинанын президенти Владимир Зеленский түз кайрылуусу 4-марттын кечинде Европанын ондогон шаарларында жана Грузияда көрсөтүлдү. Ал Франкфурт, Париж, Братислава, Вильнюс, Прага жана Тбилисинин башка аянттарына Украинага колдоо көрсөтүү үчүн чыккан түмөндөгөн адамдарга кайрылып, биздин эркиндикти колдогула, анткени бул жеңиш бир гана орус аскерлерин эмес, бул жарык караңгыны, жакшылык, сулумдукту жеңет дегенди билдирет. Эгер Украина туруштук бере албаса, бүтүндөй Европа кулайт. Эгер биз жеңсек, бул демократиянын, эркиндиктин жеңиши болот, деди Зеленский. Митингге чыккандар украин желектерин көтөрүп, согушка каршы, баскынчылыкка каршы ураандарды чакырып жатышты. 4-мартта орус аскерлери Украинадагы карапайым тургундар жашаган райондорду аткылоону улантышты. Бул күнү орус күчтөрү Запорожье атомдук электростанциясын басып алышты. Киевдин жака белиндеги Мархаловка айылына жасалган орус авиациясынын соккусунан 4 киши, анын ичинде бир баланын өмүрү кыйылды. Бир нече адам жаракат алды. Улуттар уюмунун адам укуктары боюнча башкармалыгы билдиргендей, 3-мартка карата миңдей украиналык каза болгон. Расмий Киев өлгөндөрдүн саны алда канча көп экенин ырастап жатат. Ал эми Москва жайкын тургундарды аткылаганын четке кагып, атайын операциянын башкы максаты кошуна мамлекетти куралсыздандыруу экенин билдирип келет.